в итоге бүт баары бир күндө эле чечилип кетти. Алтын действительно номер один экен. Ана бүт баягы чаңпаңдарды мындай тазалап дегендейчи. Как раз кстати болот да. Вот анан дагы белектер бар. Биздин партнерлордон мындай Хофф деген мебельный магазиндер бар го. Ичинде мебель, техника бүт нерсеси. Вот жаңылап калсаңыздар, вот 150 миң кетти. Ар биринде 50 миңден неме бар. Бери карта бар. Рахмат. Ушан эже, береке болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Квартиралуу болуп атабыз. Мушканы алып берди. 7 кабат, аябай чоң рахмат. Биз аябай өтө көпкө созулуп кетти эле, но в итоге бүт баары бир күндө эле чечилип кетти. Чоң рахмат алтынга. Алтын действительно номер один экен. Рахмат. Кимге үй аламын десеңер, мен 100% алтынды рекомендовать этем, потому что вообще уже үмүт деле кылбай калдык эле. Бир күндүн ичинде үйлүү болуп отурабыз. Ошо алтын себепчи болуп. Алтынга деле чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Ошо бизге алтын. Баягы немени айттыңыз го сизчи? Баракасын берсин. Алтын чөтө күндө эле дуа кылып сурап атам, чөтө быйыл болбой калат окшойт. Баягы кимге дедиңиз? Бирөөгө ушу дуа кыл деле. Сиңдим айтты. Аларга берип атат, мага неужели быйыл болбой калабы депчи. Вот ниетиңиз жакшы түз экен эле, вот Кудайым дагы буйруса вот берди сразу бир күндө. Себеби биз канча аракет кылдык, буга чейинчи башка үйдө аракет кылдык, наркыны мындай. Значит, пешенебизге ушул үйдү жаздырып бир тууган агаңыз беле? Бир тууган агаңыздын жанына. Ошо. Вот значит, ушул жерде станцияга жакын. Тем более сабыр кылгыла, Гүлшанжы сабыр кылың деп, болбой калды деп. Анан биз дагы бир кошумча алып кетейин, 1-2 мүнөт. Азыр продавецтер көбү материнский капиталды албайт да. Көбү чындыгында. Ошол жагы дагы бизге аябай чоң плюс болду деп ойлойм да. Мындай материнский капиталды көбү банк берет да өз эсебиненчи, биз прямой продавецке. Себеби банктан сумманы азыраак алдыңыз да, кредиттичи. Вот ошол дагы бизге өтө чоң жардам болду деп ойлойм да. Буга деле аябай чоң салмак кошкон. Калганы эми буйруса ден соолук болсо кылчу экен. Аман эсен экен неме болсун. Биз болсом ставка түшкөн сайын сиздерге жаңылык айтып, рефинансирование ставканы түшүрүп, ставка түшкөндө понятно үй көтөрүлөт. Ошон үчүн азыр эң жакшы мезгилдердин бири. Чыдап койсоң элечи, 1-2-3 айды мына жакшы сонун чыдасаң, я думаю. Ставка, кстати, кече түштү 2 күн мурун. 16,5-дан 16га түштү. Эми дагы күтөбүз январьдачы, может 15ке түшөт. Сиз дагы сүйлөп койгон атасыз? Кызчака күлгөнү это уже болду. Много сүйлөгөн, а? Рахмат. Алтынбектин рекомендация этебиз. Ким үй аламын десе, номерлерин калтырып кетебиз. Азыр. Аны жазып коебуз, эже. Видеонун түбүнө жазып коебуз номерине. Сонун болду. Чоң рахмат Алтынбекке. Алла ыраазы болсун.